Кыргызстанда дагы 439 адамдан коронавирус аныкталды. Бүгүн 15-июлга карата 439 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Анын айтымында Кыргызстан коронавирус жуктургандардын жалпы саны 11.977 адамга жетти. Жаңы катталган бейтаптар: Бишкек шаарында 172 адам, Чүй облусунда 70, Ош шаарында 53, Ош облусунда 30, Жалал Абад облусунда 32, Баткен облусунда 66, Ысык Көл облусунда 14, Нарын облусунда 1, Талас облусунда 1 адам. Ошондой эле Кыргызстанда бир күндө айыгып чыккандардын саны 91 адам, ооруканада жана үйдө жатып айыккандардын жалпы саны мамлекет боюнча 5314 адамга жетти.